2 гектар 20 сотық айдоо жери даяр кирешеси менен шашылыш түрдө сатууга чыкты. Азыркы учурда ушундай малина эгилген туугандар. Азыр мөмө берип турган учуру. Азыркы учурда биринчи терими терилип бүткөн. Орточо эсеп менен түшүм берип, түшүм быша баштагандан баштап күнүнө 500-600 килограммдан түшүм алсаңыздар болот туугандар. Анан орточо эсеп менен бир сезондо $20,000 тегерегинде кирешеси бар туугандар. Бардык шарты түзүлгөн, ушундай стойкалары дагы отургузулган, капельный расширениялар бардыгы тартылган туугандар. Кыскасын айтканда ушул жерде алып эле келип малинаны терип туруп, сатып акчаны кылсаңыздар болот экен. Эс номери экранда турат, түз эле байланышсаңыздар болот туугандар. Ушул жердин баасы $80,000 кеми бар. Дарегин айта турган болсок, Бишкек шаарынан көздөй келе жатканда Беловодскийдин кире беришинен эле оң тарапка Степная көчөсү менен бурулуп, 300-350 метр келсеңиздер, кайра күнбатышты көздөй сол тарапка Бедново көчөсүнө бурулуп, бир аз жүрсөңүздөр ушул айылдын бүтө бериши биринчи полялардан болуп калат экен туугандар. Күн чыгыш жагыңыздар дагы айыл, анан күнбатыш тарабы деле айыл туугандар, ылдый тарабы деле айыл. Кыскасын айтканда айылдын ортосунда жайгашкан. Чоң трассага бир 400 метр аралыкта. Бардык шарты түзүлгөн. Бул жерде азыркы учурда 2 малинанын түрү бар. Бул жак тарабында болсо, мынандай местный сорт экен, көрдүңүздөр, Мынандай ол уже эми биринчи теримдер терилип бүтүптүр да. Биринчи теримдери терилип бүтүптүр. Анан бул тарабында болсо, жанагы кымбатыраак сорт экен. Бул местный сорттон бир 30 сом 40 сомго кымбат экен туугандар. Көрдүңүздөр, Ушул жерден терсеңиздер, ээлери, алуучулар ушул жерден эле келип алып кетет. Же болбосо алып барып тапшырам дей турган болсоңуздар, келип алып кеткендерге караганда бир 30 сом 40 сомго кымбатыраак тапшырат экенсиздер. Көрдүңүздөр, бардык шарты түзүлгөн, капельный расширениялар тартылган системасы, анан бул жагынан жер астына таза суусу чыгарылган, трехфаз электр энергиясы тартылган, анан бул тарапта вагону бар, ичи экиге бөлүнгөн, толук жашоо шарты бар туугандар. Бир четинен көрсөтөйлү, Мынакей. Бул жерде скважинадан суу чыгарылган, моторчиги коюлган, ушул жер астынан эле чыккан таза суу менен, капельный расширение менен ушул малиналар сугарылат. Анан бул тарабында свет өчүп кала турган болсо, бул тарабында ушул 30 тонналык бачогу бар экен. Буга сууну толтуруп алып, анан ушул бачок аркылуу сугарсаңыздар дагы болот. Кааласаңыздар бул жерди алып туруп, башка нерсеге дагы алектенсеңиздер болот. Жанагы бактарак отургузуп багбанчылык менен алектенем дегендер үчүн дагы бардык ошондой бактарак отургузганы, уруксат кагаздары бардыгы алынган туугандар. Ушундай баасыны $80,000 деди. Эс номери экранда турат, бир катар чалып сүйлөшөсүздөр. Анан унаага, үйгө алмашуу жолдору дагы каралат экен. Бул жагында ошол жана вагону, ичинде толук жашоо шарты бар. Асты болсо ушундай навес болгон, мындай муравейлери менен эле ушинтип ящикке салып ташып келет экен туугандар. Бул жерде тапчаны турат, ушул жерде эс алып олтуруп, бул жагына иштөөчүлөрдү карап олтурсаңыздар болот. Бул жер айылдын ортосу болгондугу үчүн ушул айылдан эле кыздар, балдар келип эле терип акча кылып иштеп кете берет экен. Анан мындай ортосунда чөптөрдү оргон ушундай чөбөргүчү, мындай болгон трактору, мотоблок, булар бардыгы сиздерге калтырылат. Аласыздар, келесиздер, карайсыздар, анан кийин малинаны терип эле акчаны кыласыздар. Мындай болгон банкаларга терип келет экен. Иштөөчүлөр болсо ушул банканын бир банкасын 25 сомдон терип берет экен туугандар. Мына контейнер дагы сиздерге калтырылат. Ичинде бардык инструменттери бар. Мындай дарылай турган дарылары, анан көрдүңүздөр, биякта дагы бир бачогу турат. Мындай болгон зымдар бар. Мындай жерде урлон болуп турат. Малинанын ортосуна тартыла турган. Ушулар дагы сиздерге калтырылат. Анан ортосуна кагыла турган мындай болгон арматуралар бар. Булар дагы бардыгы сиздерге калтырылат экен туугандар. Мынакей, жана мотоблок менен мынаны улайсыздар дагы эле. Жанагы стойкалардын ордуну өзүңүздөр кассаңыздар болот экен да. Кыскасын айтканда ушундай. Аласыздар, бардык шарты бар, сразу эле кирешеге чыга турган айдоо жери туугандар. Бардык документтери так, таза колдо. Мынакей, бул жакта вагон ичинде бир катар көрсөтөйлү. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип тергенде эле ящиктерге алып келип ушинтип терип салып коет экен. Ушул жерден келип туруп, таразага коюп туруп, алуучулар өздөрү алып кетет экен. Эгерде өзүм алып барып тапшырам дей турган болсоңуздар, бул жагында бир ошондой ушуну ала турган бир чоң база бар экен. Ошолор 30 сом 40 сомго кымбатыраак алат экен келип алып кеткендерден көрө.
Бул жак жагы кире бериш жайы, бул жагында дагы бир бөлмөсү. Бул жагында ушундай чай иче турган стулдары турат. Бул тараптан терезеси, бул жагынан дагы бир терезеси коюлган. Бул тарапта болсо плитасы, духовкасы, микроволновкасы бардыгы бар экен. Анан бул жак жагы болсо туугандар, дагы бир бөлмө экен. Көрдүңүздөрбү? Бул жагынан ушундай пластик терезелери коюлган, толук жашоо шарты бар. Электр щити дагы ичине коюлуптур, мынакей көрдүңүздөр, 3 фазалык ток дагы тартылып киргизилген. Бардык документтери так таза колдо туугандар. Аласыздар, даяр кирешеге чыгасыздар. Дыйкандар үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк. Кааласаңыздар мына муравейди дагы кошуп берет экен туугандар. Көрдүңүздөр, ушундай муравей менен эле ортосунан барат экенсиздер. Иштөөчүлөрдүн ар бир толгон банкаларын алып ушинтип яшикке салып жыйнап келе берет экенсиздер да. Ушундай даяр кирешеси менен 2 гектар 20 сотук жер аянты шашылыш түрдө $80.000 кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Беловодскийдин кире беришинен эле оң тарапка Степная көчөсү менен бурулуп 250-300 метрдей кирсеңиздер, кайра күнбатышты көздөй Бедново көчөсү менен бурулуп айылдан чыкканда эле ушул полиялардын биринчи эле башталышы. Ушу малина көзүңүздөргө урунат. Эсин номери экранда турат, түз эле байланышып, баалашып, келсеңиздер дагы көрүп алсаңыздар болот туугандар. Баасы $80.000 кеми бар туугандар. Анан алмашуу жолдору дагы каралат. Машинага, үйгө болсо болот туугандар.